Зиналимов, ойындын инспекторы Мухтар Кушаков, арда Бекболот Амиров. Жана Цезар ортодон, ортоқы бөлкі пас. Сахибов, Искандарбеков жазғырып алу, ортоқы бөлкі өзі кирип бару, жана соққы бар. Гол! Кудрет Искандарбеков 16 минутада есеп сандарын ашып олтырат, жана Кыргыз премьер лигасындағы 6 голын жаратып, Сахибов Искандарбековқа берді, бір ойыншыдан жазғыру, екі ойыншыдан ортасынан өтіп барған, жана өте қоз гол жаратты. Бір неше ойыншыдан даушындай жазғырып барып гол жаратқандығында есінде. Адықтан Искандарбеков чындығында өзгөн командасында Биринчи гол жаратуу оңой болду, бирок кийинкилери андай болбошун ойлонуш керек эле. Кесип берүү бар. Мықты Айпан içinde дарбазачыны кулатты, жана бош калган дарбазадан тилекке каршы топ. Артқа пас, жана Сахибовтан көтөрүп берүү, баш менен соққы бар, жана гол! Бирок офсайд. Демек алмашуудагы оюнчуларга токтоло турган болсок, Цезар мыкты кесип берүү, жана алыстан соққы бар, дарбазага аттап. Боло байкаңыздар, бир жазгырып алуу, жана өзү оң буту менен жакынкы 9-дукка, жана эки ойынчыдан өзү өтүп кете алды. Артка калтырат, жана Айпанча чыгарып берген топ. Соққы жолдош керек. Жок, дарбазасын жазгырып алуу, жана эми гана Айпанча чыгарып берүү, баш менен соққы бар, жок. Бактбек уулу катачылыкка жол берүүдө, жана Титов Айпан чейин барды, жана мыкты өткөрүү гол! Катачылыкка жол берди. 29 жылға бердегі ойыншы Михаил Титов болды. Өзгөн командасы алдыда кубок ойындарына ийгилик каалайбыз. Ал эми